Саламатсыздарбы? Карантин убагындагы коллекция даярдоо. Бул видеонун максаты карантин убагын пайдалуу өткөрүү, үйдө болгон кездемелерден кийимдердин коллекциясын жаратуу жана Кыргыз Өзбек университетинде боло турган онлайн мода көргөзмөсүнө катышуу болуп эсептелет. Негизинен идеяны кагаз бетине түшүрүү, андан соң материалды тандап, коллекция жаратуу методдору сабактарда колдонулуп келет. Бирок кырдаалга байланыштуу колубузда бар кездемелерден минимум инструменттер менен кандай модалуу кийимдерди жаратуу болот деген суроого биринчи сунушум бул тигиши бычылышы жок кийим. Бул байыркы Грецияда жана көп башка мамлекеттерде кийип келишкен. Индияда бул азыркыга чейин актуалдуулугун жоготкон эмес. Узундугу 3 метрден 10 метрге чейинки үйдө болгон кездемелерди ар түрдүү күнүгө, кечеге кийилүүчү көнүктөрдү жаратсак болот. Бул метод азыр учурда социалдык тармактарда аябай актуалдуу болуп жатат. Мына видеодон көргөндөй оромдун түрлөрүн, идеяларды өзүңөргө алсаңар болот. Тигүү машинеси же ийнем жок дегендерге ушул методду колдонсо болот, бирок сөзсүз түрдө оролгон оромду курлар, брошка, ийнеликтер менен бышыктап коюу шарт. Энелерибиз ысырапчылыкка жол коюшкан эмес, ар бир эски кийимдерге жаңыча жан киргизишкен. Мисалга айтсак, чоң адамдардын кийимдеринен кичинекей балдарга кийим тигип беришкен. Ушул сыяктуу эски кийинки менен айта турган идеям бул эски кийимдерди жаңылоо болуп эсептелет. Биринчи метод бул комбинаторика методу. Бул деген эки ар түрдүү кийимдерден бир жаңы кийим түзүү же ошол бир кийимге башка материалдарды кошуп жаңыча модель түзүү болуп эсептелет. Трансформация методу өзгөртүү, мындай айтканда модадан калган кийимдерден башка кийим жасоо, кайсы бир жерлерин кесип алуу салуу менен модалуу керектүү кийим тигип алса болот. Джинсы темасы дагы аябай бай тема, анан кичинекей кесинтиси да ыргытылбашы керек. Андан ар түрдүү жасалгаларды, үй буюмдарын, аксессуарларды да жасаса болот. Курак, комбинаторика, кыркуу, гүл жасоо, жиптерди чыгаруу жолдору менен күнүмдүк жана авангард кийимдерди жаратса болот. Эски кийимдерден курак техникасын колдонуп, тигүү машинасы жок болсо токуу техникасын колдонуп да ар түрдүү буюмдарды жаратса болот. Бирок ар бир жаратуучу өзүнүн жаратканына өзгөчө дем, колдун жылуулугун таптап сүйүп, кооздук берсе, ал буюм өзгөчө баалуу болот. Ошондуктан кол тигиштерди, аппликация, сайма, ар түрдүү жасалгалоо техникаларын кошуп жасагыла деп кеңеш берер элем. Бычышты же тигишти билбейм деген студенттерге, биринчи, экинчи курстун студенттерине төмөндөгүдөй авангард